Келини менен тирешкен кайнене. Кайнене Зуур апа. Ал айылдагы кадыр барктуу, сөзү өтүмдүү, бирок мүнөзү катуу аял эле. Жалгыз уулу Бакытты кичинесинен эркек үйдүн кожоюну болот. Кичине катуураак болуш керек деп тарбиялаган. Ошондуктан уулунун ар бир кадамын көзөмөлдөп, аны эч кимге бергиси келчү эмес. Келини Алина болсо шаарда чоңоюп өскөн, билимдүү, жумшак мүнөз кыз болчу. Турмушка чыкканда ал жаңы үйүнө сүйүү, үмүт менен келген. Бирок ал үйдө аны башка дүйнө күтүп тургандыгын билген эмес. Зуур апа Алинанын үй бүлөсү менен таанышкан соң сөйкө салып, үйлөнүү той болгондо дагы кудагыйларынын көзүнчө таттуу сөздөрдү айтып, келининдей эмес кызымдай эле көрөмүн деп, кубанычы койнуна батпай тургандыгын айткан эле. Бирок келинди үйүнө алып келген соң баардык кыймыл аракети, мамилеси такыр башкача болуп өзгөрдү. Алгачкы күндөрдөн эле Зуур апа бизде мындай эмес деп ар бир ишин оңдоп, сын айтып турду. Алина унчукчу эмес. Убакыт өтсө баары жакшы болот деп ойлочу. Бирок күн өткөн сайын сын көбөйүп, жылуулук азайып баратты. Кыймыл аракетин баскан турганын, кийген кийимин деле жактырбай өзүнчө сүйлөнө берет. Өзү болсо келини жаңы келгенде башына ак жоолук салганы болбосо, ырым кылып же белек кылып деле эч нерсе алып берип койгон жок. Үйлөнгөндө деле болгон чыгымын уулунун айлап жылдап чогулткан эмгек акысы менен ысырапташты. Бул үйдө жок эмес, бар. Бай болбосо дагы эл катары оокот жай, мал жаны бар дегендей. Бирок өтө эле эч нерсесин жылдыргысы келбей, эскирип калган оокаттарын деле колдонгусу келбей, байлык катары санап, катып отура бермей адаты бар. Келин келген күндөн баштап эле ага каршы чыгып туруп алды. Ай, окуяй, тамакты туура эмес жасайт турбайсыңбы? Үйдү таза кармабайсың? Ушинтип да жыйнайсыңбы? Уулум сенден жакшысына татыктуу болчу, деп үшкүрүнөт. Бул сөздөр Алинага абдан оор тийди. Бирок ал күйөөсү үчүн эле чыдап жүрдү. Биз үйлөнгөнү калдык деген жаңылыкты уккандан кийин Алинанын апасы ага кеңеш берген эле. Кызым, кой отуруп деле шашпайраак, анын үй бүлөсүн байкап көрүп, дагы бириңердин сырыңарды жакшыраак билип, анан деле баш кошсоңор кандай болот? Жок дегенде жарым жылча кой отурсаңчы балам, деген оюна караманча каршы болуп, жолдошун өзү тандап алгандыгын, анын үй бүлөсү дагы ойдогудай жакшы адамдар экендигин таккеси айтып туруп алган. Ошентип Алинанын чыдамы түгөндү. Бир күнү ал кайненесине мындай деп айтты. Апа, мен канчалык аракет кылып жатам. Бирок сиз мени эч качан жакшы көрбөйт окшойсуз. Мен аны билдим, деди. Зуур апа дароо жооп берди. Ооба. Анын себеби сен мен каалаган келин эмессиң. Бул сөз үйдүн абасын муздатып жибергендей болду. Ошол күндөн кийин экөөнүн ортосунда көрүнбөгөн дубал пайда болду. Билинбей эле арадан 1 жыл өттү. Кайнененин кийинки шылтоосу: бул келин төрөбөйт окшойт. Менин жалгыз уулумдун артында тукум калыш керек, туяк калыш керек. Ал деген балалуу болуш керек. Мындан башка деле сонун кыз алып берем. Уулум, укчу мени, деп чыкты. Уулу энесинин айтканына нааразы болуп: апа, экинчи мындай сөздү кулагың укпасын. Мага Алинадан башка эч кимдин кереги жок, деп таккесе сүйлөп сыртка чыгып кетти. Алина
кайненесинин тирешип кылган мамилесине кайтарып, каяш айтып, жооп деле кылган жок. Докторго барып, ден соолугун текшертип жүргөн. Дарыгердин айтканы менен болуп, 2 айдан кийин барды эле «Сиз кош бойлуу экенсиз, куттуктаймын», деди дарыгер. Мындай кубанычтуу кабарды угуп, Алина төбөсү көккө жете сүйүнүп, үйүнө кайтты. Кечинде Бакыт келгенде, чай үстүндө отурганда Алина дарыгердин ушул жагымдуу кабарын кайненесинин көзүнчө жарыялады. Жолдошунун кубанычында чек жок болчу. «Оозуңа май, көптөн күткөн сүйүнчүңө менден сага чоң мелек болот», деп жиберди. Алина канчалык толкунданып турса дагы, кубанычын ичине катып, кайненеси турганда сыр билгизген жок. Ал эми Зуура апа болсо эмнегедир сүйүнгөн деле жок. Капырай, келген келиндин баары эле төрөп ала чакалуу болуп жатышат. Анын эмнеси бар экен? Силери курдуу жубайлардын бир эмес 2-ден 3-төн баласы бар, деп силкинип ордунан туруп басып кетти. Зуура апанын бул кылганына уулу деле келини деле таарынган жок. Алар бирин бири карап жылмайып отуруп калышты. Анткени анын сырын жаттап деле билип калышкан болчу. Буюрса жакында балалуу болсок, апабыз неберелүү болсо, баардыгы өзгөрөт. Жакшы болот, Алина, көрөсүң го, деди Бакытбек Алинанын чачынан сылап. Алина ооба дегенсип башын ийкеп жылмайып койду. Ошентип жылайланып, жаш жубайлар уулду болушту. Зуура апа анда-санда эле баланын бетин ачып карап коюп кеткени болбосо, небересин деле колуна алып эркелетип, «Же келиндин оокатыңды кылып ал, балаңды мен карап турайын», дебейт. Бир күнү Бакыт ишке кеткенде, Зуура апа капысынан өзүн жаман сезип жыгылып калды. Үйдө жалгыз Алина жаш баласы менен отурган эле. Ал селт этип коркуп кетти. Бирок дароо өзүн колго алды дагы дарыгер чакырып, скорыйга телефон чалып, кайненесин карап отуруп калды. Аңгыча машина токтоп, дарыгерлер кирип келишти. Апасынын акыбалын карап көрүшүп, анын кан басымы жогорулап кеткендигин айтышты. Эмне кылыш керек экенин жакшылап түшүндүрүп, дары-дармек таштап кетишти. Ошентип Алина доктурдун айтканын кылып, кайненесин дарылайт. Улам келип акыбалын көрүп коет. Бир жагынан баласын караса, бир жагынан кайненеси. Баланы бешке бөлөп терметип, кайненесинин жанында отурду. Түнкүсүн да анын бөлмөсүнөн чыккан жок. Зуура апа көзүн ачканда жанында отурган келинин көрдү. Сен таң аткыча ушул жерде отурдуңбу? Деп шыбырады ал. Балаңды алып бара бергиле өзүңөрдүн бөлмөңөргө. Мен өзүм эле, деди. Жок апа, дарыгер айтып кетти. Сизди жакшылап карап, камкорлук көрүшүбүз керек. Кан басымыңыз өтө жогору экен. Мына бу дарыларды берди. Убагы менен ичиш керек, деди. Саат сайын карап туруп берип атам сизге. Мына азыр мен дагы берген дарысын алып келейинчи, деп бешикти кайненесинин жанына жылдырып коюп, аркы бөлмөгө чыгып кетти. Дарысы менен чыныдагы суусун көтөрүп, кайнененин жанына келип, ага сунду. Чын эле Зуура апа кечээкиден өзүн жакшы сезип калыптыр бүгүн. Башын көтөрүп, дары ичкен чынысын кайра берип жатып,
келинге суроо салды. Алина, мен сенин жаш балаң менен отурганда минтип баш оору болуп силерди түшүргө салдым окшойт. Жок, эч нерсе эмес апа. Антип кыжаалат болбоңуз. Бул менин милдетим да. Биз бир үй бүлөбүз. Анын үстүнө сиз менин апамдай эле болуп калдыңыз. Кааласаңыз да, каалабасаңыз дагы, деди Алина жай гана. Бул сөз Зуурапанын жүрөгүнө тийди. Ал биринчи жолу келинин башкача көз караш менен карады. Ушул күндөн кийин Зуурапа көп ойлонду. Өзүнүн катуулук кылган кылыктарын эстеп, уялып да турду. Уулунун бактысына тоскоол болуп жаткандыгын эми түшүндү. Бир кечте ал өзү келинине жакын келди. Алина, деди жай баракат үнү менен. Алина силт карады. Мен сени туура эмес түшүнүптүрмүн. Кечирип кой садагасы. Алина таң калып, көзүнө жаш алды. Апа, мен сизди эч качан жаман көргөн эмесмин. Мен сизге таарынбайм дагы. Сиз болсо биздин үй бүлөнүн энеси, небереңиздин чоң энеси да. Деп жылмайып, колундагы баланы кайненесине карматты. Силер отура тургула, мен мына тамак бышып калды, чыгарып келейин. Бакыт дагы келип калды. Азыр жеткени калдым дейт. Деп телефонун столдун үстүнө коюп, тамак бышыруучу бөлмөгө чыгып кетти. Ошол күндөн кийин алардын ортосундагы баягы муз эрий баштады. Акырындык менен жылуу мамиле калыптана баштады. Кээде эң чоң тиреш жек көрүүдөн эмес, түшүнбөстүктөн болот. Ал эми кечирим, сабырдуулук болсо, эң күчтүү жеңиш жашоодогу.